бактылуу өмүр сүргүңүз келсе комментарийге хочу деп жазыңыз. Адамдарда эки позиция болот да. Өзүмдү өзүм бактылуу кылам же мени бирөө бактылуу кылыш керек деп. Менде мурда ошондой мышление бар болчу да. Кафеге баргым келсе, күйөөм эле алып барыш керек деп. Анан күйөөмдүн убактысы, мүмкүнчүлүгү чыкпай алып барбай калганда, ал мени сүйбөт, ал мага көңүл бөлбөт, ал мени алып барбады, ал мени бактылуу кылбады деп буну жек көрүп, жаман көрүп, ыйлап, негативге түшүп, ал келсе кабак башым бүркөп, үй капкараңгы болуп калат эле. Ошондой атмосферага үйгө дагы күйөөм келгиси келбейт эле. Өзүм жек көрүп, жашоомду жек көрүп, депрессияга түшүп кетет элем да. Караңгы үйдүн баарын капкараңгы кылып оокат кылсам да тарак деп кылып калат элем да. Но мен мышлениемди өзгөртө баштадым, өзүм иштеп баштадым. И ошол кезимде мен кийин өзүм үстүмөн иштеп баштадым, түшүндүм, мен жертва экенмин да. Жертва, мени күйөөм бактылуу кылбады, ошон үчүн я несчастная, бедная деп отурам да. Депчи, оказывается, бакытты мен өзүм берет экенмин. И өзүм иштеп баштадым, өзүм үстүмөн акча таап баштадым, жашоомду өзгөртүп баштадым. И мисалы азыр ошол эле кафеге барып завтрак кылгым келсе, балдарымы алып алып, потому что ал менин душама важный болуп атпайбы. Мен ошол кафеге барып завтрак кылып балдар менен отургандан кайф алып атам, бактылуу болуп атам, мага керек да. И ошон үчүн ал менин жоопкерчилигим болуп атпайбы. И азыр мен күйөөмдү күтпөйм. Анын убактысы барбы, мүмкүнчүлүгү барбы, күтпөйм. Мага керек болсо өзүм барам, балдарымды алып барам, чогуу барабыз. Главный аны мен жасайм, бирөөдөн күтпөйм. Потому что күйөөм ал нерседен бактылуу болбой атат. Ооба, ал кааласа ал нерсени жасаса болот, но менин бактым, менин душама важный болуп атабы? Ошон үчүн мен ага жоопкерчилик аламын. Түшүнүп атасыңарбы? Ар бир айым золотая моя. Ушул моментке чейин ушул роликтти көрүп аткан болсоң, сен өзүңдүн бактыңды бирөөдөн күтпө. Өзүң жаса. Ошондо сен ар бир мелочтардан дагы бардык нерседен бакыт күтөсүң. И жашооң кандай өзгөрүлөт, кандай нурланган, жанданган айым болосуң. Үйүңө келгенде с удовольствием келет, с удовольствием для тебя хочется сделать болосуң. Но ал нерсеге келиш үчүн сен өзүңдү өзүң бактылуу кыл. Сен ага татыктуусуң.